Ришат Нури Гунтекин. Туюк махабат. Аңгеме. Расим бир күнү кечке мал мектептен келип бир кат таап алды. Өзүнө келиптир. Ичинде гүлдүү баракка жазылган ушул саптары бар экен. Расим мырза, мен сизди көптөн бери сүйүп жүргөн бир жаш кызмын. Абдан сулуумун деп тартынбай эле айта алам. Сиздин сүйгөнүңүз, жубайыңыз болсом дегенде эки көзүм төрт. Бирок жашыбыз жетпегендиктен бир нече жыл күтүшүбүз керек деп ойлойм. Азырынча сизге өзүмдү тааныштырбайм. Катарыңызды деген дарекке сурап алма кылып жөнөтүңүз. Атам абдан катаал киши, көчөгө көп чыгарбайт. Бирок бир күнү балким жолугуп да каларбыз. Өзүмдү азыртан эле сиздин сүйгөнүңүз, сөйкөлүк кызыңыз деп эсептегендиктен сиз менен жолугууну уят, айып бир иш деп ойлобойм. Үйдө жалгыздыктан бук болом. Катарыңыз мага жан эрмегим болор. 16 жашка келген ар бир окуучу сыяктуу эле Расим үчүн да бул жашоодо бирөөнүн сүйгөнү болуп, аны сүйүүдөн артык эч нерсе жок эле. Катты окуур замат жүрөгү алоолой түштү. Өзү өмүрүндө көрбөгөн бул бейтааныш кызды элбе-делбе болуп каттуу сүйүп калды. Кечинде киного бармак эле, барбады. Бөлмөсүнө бекинип алып, өзүнүн сүйүп калган бул бийкечке келиштирип бир узун кат жазды. Катты почто кутусуна салган сайын дароо 10 жашка чоңое түшкөндөй керсейип калар эле. Атым Бедия деген бул бийкеч Расимдин каттарына үзгүлтүксүз жооп жазып, эгер 1-2 күн кат жазбай калса, кыямат кайымсалчу. Сизди канчалык сүйөрүн, сиздин каттарыңыздан башка көңүл жубатары жок экенин айткан бир байкуш кыздын 2 көзүн 4 кылып күттүргөн туурабы? Андан калса каттарыңызды да ченеп, бычып, кыска жазасыз. Дагы бир өтүнүчүм, каттарыңызды бир аз окула тургандай кылып жазасызбы? Бозулан кечинде эртелеп бөлмөсүнө кирип кетет да, ашыгына жагыш үчүн сааттар бою кайра-кайра көчүрүп китептей узун каттарды жазчу. Бедия анан калса ар нерсеге кызыккан, дилгир кыз болуп чыкты. Кээде мындай суроолорду берет. Үйлөнгөндө балайыбызды өткөрүү үчүн Италияга барсакпы же Швецияга барсакпы? Бул эки өлкө кандай болду экен? Эли кантип жашап, эмне иш кылат болду экен? Ал жактарга барыш үчүн кайсы деңиздерден, кайсы өлкөлөрдөн өтүш керек? Же болбосо сен Абдулхак Хамиддин Эсперин окудуңбу? Абдан жаккан жерлерин жазсаң да, мен да окуйын. Боз улан кызына уят болбош үчүн география жана адабият китептерин аңтарып, ал суураган маалыматтарды топтоо үчүн күнү бою жан талашчу. Бедия бир катында ага мынтип таарынды. Сиз менен сөзсүз жолугайын деп кечээ мектептен кайтчу жолуңуздан күттүм. Бирок бир жаш кыздын сүйгөнү экениңизди унутуп, абдан жаман кийинип алыпсыз. Үстү башыңыз, бут кийимиңиз баткак экен. Кичинекей баладай болуп, досторуңуз менен алыштыңызбы? Муну көрүп, сизди уят болбосун деп жаныңызга бара албадым. Расимдин өлбөгөн 4 шыйрагы калды. Капа да болду. Ошол күндөн тартып абдан тыкан, таза кийине турган болду. Бир жолу Бедия анын мектептен чыгаар менен үйгө кетпей, кечке чейин көчөдө жүргөнүн айтып даттанды. Өзү мынтип ал деп үйдө ыйла отурса, ал башка кыздар менен жүрөт болду экен. Расим бул дүйнөдө Бедияман башка эч бир кызды сүйбөйм деп карганып кат жазды. Көчөдө баса албай, кокусунан учураган кыздарга көзүнүн кыры менен да карай албай турган болду. Бир күнү кечинде Расимдин апасы Недиме айым жубайы Ахмет мырзаны аза күткөндөй тосуп алды. Ыйламсырап: "Ах, мырзам, башка түшкөндө сураба. Уулубузга Бедия деген бир балекет кыз жабышыптыр. Бүгүн Расимдин бөлмөсүн жыйыштырып жатып, каттарын таап алдым. Балабыз колдон чыгып баратыптыр. Бир айласын таап" деп муңканды. Ал эми Ахмет мырзанын эч бир кызыккан түрү көрүнбөйт. Тескерисинче кыт-кыт күлүп турат. "Коркпо, айым", деди ал шырап.
ага ашыктык катарын жазган кыз менмин. Балабыздын жалкоолугу арткандан артып бараткан. Мектептеги мугалимдер да, мен да канча аракет кылганыбыз менен жакшыраак жазганды да үйрөтө албай койдук. Акырында ойлонуп отуруп ушул айланы таптым. Расимдин кызга кат жазып жүрүп, жаңы жазууну үйрөнөрүнө, быйыл кийинки класска көчөрүнө ишенем. Чынын айтсам, мен да эски жазууну бир убакта сага кат жазып жүрүп үйрөнгөн элем. Аңгеменин аягы. Аңгемени аудиолоштурган Айзат Кантбек кызы.